Салам достор, бүгүн Султанахмет аянтын көргөзөм. Стамбулга келген туристтердин дээрлик бардыгы шаар менен таанышканды ушул аянттан башташат. Себеби бул жерде Стамбулда көрө турган эң негизги тарыхый курулуштардын көпчүлүгү ушул аянтта жайгашкан. Эгерде Европа тарабынан келе турган болсоңуз, анда Т1 трамвайын колдонуп келсеңиз болот. Эгер Азия тарапта болсоңуз, анда Вапур менен же болбосо Мармарай менен келсеңиз болот. Трамвай менен келсеңиз эгер, анда Султанахмет деген остановка болот. Ушул жерден түшүп калып, андан ары прогулкаңызды баштасаңыз болот. Стамбул Константинополь болуп турган учурда ипподром болгон бул жерде. Император ушул жерге чоң ипподром курдуруп, ушул жерде ар кандай спорттук иш-чаралар, гладиаторлордун мелдештери ушул жерде өткөн экен. Азыр болсо ал ипподромдун калдыктары гана калган, мынакей эски дубалдар көрүп турат. Бул жер болсо кириш жагы болгон, трибуна жак болот. Ал эми ортодо турган колонналар бул ипподромдун ичи болгон. Азыр мен ипподромдун ичинде турам. Убакыттын өтүшү менен ипподромдун көрүнүшү акырындап өзгөрө баштаган экен. Көптөгөн архитектуралык объектилер кыйрап же болбосо ордуна жаңы объектилер салынып, мечиттер. Биздин күнгө Константинополь учурунан бир канча гана курулуштар жетип келиптир. Алар болсо ушул ипподромдун ортосундагы колонналар. Бул жердеги жашыл крыша болуп турган фонтан бул Германиянын канцлери император Вильгельм тарабынан 2 Абдылхамид ханга белек катары салынып берилген фонтан. Бул мечит, ал эми бул ошол учурдан калган, Константинополь учурунан калган колонналар. Обелиск биздин заманга чейин 15-кылымда фараон Тутмос 3-нүн буйругу менен Египетте тургузулган экен. Бирок 4-кылымда Константинополь калып келген экен, Феодосий бир императордун буйругу менен. Азыркы күндө аталышы Феодосий обелиски деп айтылат, ошол императордун урматына. Ташы учурунда бирок экиге бөлүнгөнбү же атайын кыскартышканбы, азыркы узундугу 19 метр экен, бирок эски узундугу 32 метр болгон экен. Салмагы азыр 200 тоннадан ашат. Бул жер болсо эски ипподромдун трибунасы болгон экен. Азыркы күндө бул жерде ислам түрк эсерлери деген музей бар. Ислам динине тиешелүү экспонаттар сакталат.
Sultanahmet Mescidi'nin bu At Meydanı жақтан girişi, Площадь жақтан bu kapısı değil. Bu girişken. Hazır meçitте реставрация болуп атат. İçine girse болады, бирок үстүңкү мозаиктерди көрө албайсың, жабып койгон каталогун. Ошон үчүн аны башка ачылганда көргөзөм. Бул короосу. Давай 25, давай. Давай 25, 30 километр давай. Бұл жердегі тік туған орыстарға давай 25 деп босфорға турсатып жүрөт. Aya Sofya менен мечиттин ортосунда Султанахметтин мавзолейи, мүрзөсү бар. Азыр анын ичинен көргөзөм. Бул жер болсо Султанахметтин mavzolei, мүрзөсү. Мынакей падышанын мүрзөсү. Aya Sofya'nın mаңдайында Хюррем Султандын мончасы бар экен, хамам. Бирок бул жакка азыр музей карта өтө турган болсо кирип чыгам. Болбосо жок. Мен хамамды музейде ойлогом. Көрсө иштей турган эле хамам экен, бирок баалары аябай кымбат экен. Бул жакта болсо Ая Софияга гидтер өздөрүнүн группаларын чогултуп атышат. Ая Софиянын кийин өзүнчө көргөзөм анын ичини. Башка видео тартып. Hazır Sultanahmet'te görgöзөm. Бул жактан болсо Топкапыга кириш. Стамбулда жашап музей карты жоктор болсо, эгер отурмай ийсиңер болсо, ушул жерден келип музей карта алып, музейлерге текер кирсеңер болот. Баарына эмес, бирок ошо баканлыкка баалуу болгон музейлерге. Стамбулга келип сөзсүз көрө турган жерлердин дагы бири бул Ая София. Ая София азыр мечит болуп калган. Girişi дагы бекер.
Мурун болсо музей болчу. Акча төлөп кирет элеңер. Азыр бекерде кирип көрүп чыккан болот. Ая Софиянын оң жагында мындай көчө бар, кичинекей. Ошол жерде бутик отелдер бар мындай. Ал болсо крышаларында ресторандар бар. Келип панорамный ресторандарда тамак жеп кетсеңер болот. Бул жакта болсо базарчыгы Топкапыга кириш жак. Topkapı'nın girişi. Topkapı'nı dağı özünчө алып көргөзөм. Sultanahmet аянты бул 1985-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген экен. Азыр атайын коруп алынган. Ар бир жерде полистер карап турушат. Мен мурун келип жүрүп бул көчөгө вообще кирген эмес экенмин. Азыр кирип атам. Мына жерлер сонун гостиница бар экен. Бул көчө Ая Софиянын арт жагында болуп калат экен. Ая София. Бул жактан болсо Ая Софиянын чыгышы. Чыкканда оңго кайрылсаңар, ушул көчө менен дагы өтүшсөңөр болот. Гүлхане паркына, археологический музей, Топкапыга дагы ушул жактан кетсеңер болот. Издөөндөр болсо, мо трамвайдын жолунан өткөндөн кийин Ая Софиянын маңдайында цистерна базилик бар. Еревадан Сарнычы деп коет түркчө. Здесь находится цистерна базилик. Это кириши ушул жер. Бирок азыр жабык экен, реставрация болуп атыптыр. Качан ачылышы белгисиз. Султанахметте көрө турган негизги жерлер ушул кыскача. Калгандарын дагы кийин чачпай көргөзөм.